жер мунапысы менен салынган үйлөр бузулуп жатат деп атасыңар. Мен бийликке келгенде дароо эле баарын ревизия кылып чыгып, тапшырма берип, анан баягы эсиңиздерде болсо 2005-жылы революция болгондон кийин баары жер басып албады беле келип. Ушу чүйдөн, оштун тегереги, эң негизгиси ушу чүй менен ошта проблема. Бишкектин тегереги менен ошо ошто болчу. Анан ошол 2005-жылы жер басып алып салып алган үйлөргө биз мунапыс кылып бергенбиз. Бирок бош жаткан жерлерге салбагыла, тийбегиле дегенбиз. Тилекке каршы биздин өзүбүздүн бийликтегилерди аралашып, баягы гектарчык деп коет экен, 50 гектар, 100 гектар жерлерди ушундай мафия кылып туруп, мына кече күнү чүйдүн зам губернатору камалды, билесиңер, кабарыңар бар болсо керек. Андан берки акимдер, зам акимдер, ошо жер менен аралашкандардын бардыгы камакта азыр. Алар ошол бош жаткан жерлерди да ошол шылтоо менен 2005-жылы эле салып алгам деп айтасың деп фундамент куйдуруп, стенасын, үйүн төбөсүн жаап ийгендер бар да мына. Акча алганда, акча алып туруп ошо тиги алдаган, мындайча айтканда алдамчылык кылышкан, алардын баары камакта азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Бул боюнча комиссия түзүлгөн, баш прокурордун замы, орун басары, башчысы, администрациядан, акимчиликтерден, облустардан турган комиссиялар түзүлүп, азыр иш алып барып атат. Бүтүп алып келип, анан жыйынтык чыгарабыз. Бош жаткан жерлерди антип мурда эле салып алгам деп фундамент куя коюп, стена кыла коюп, крышасын жаба койгон токтотуңуздар. 100дөгөн, 50 гектар, 100дөгөн, 200дөгөн гектар жерлерди, айдоо жерлерди ошентип үй салып ала коебуз деп атат да. Мен дайыма айтып жүрөм, азыр мындай капталга эмес, бийиктикке кетели деп. Элибиз өсүп баратат жыл сайын, жерибиз тарып баратат. Анан тамак аш деген керек да баарыбызга мисалы. Өзүбүз камсыз кыла албайбыз буудай менен мисалы. Биз 9 тамактын түрү болсо тамак аштын, азыр 6 менен өзүбүз камсыздап калдык. 9 тең өзүбүз камсыздасак гана эле, бирок ошого жете албайбыз да. Жер барган сайын, эми жер кеңейбейт да, жер наоборот тарыйт эл өскөн сайын. Мына кошуна Өзбекстанды алалы, жылына 1 миллион бала төрөлөт аларда. Бизде бир 150 тегереги болсо, аларда 1 миллион төрөлүп атат. Ошон үчүн жерди сактайлы, наоборот элдер өзүңөр ошол жер басып алып салып аткандарды токтоткула. Токтот эми деп. Анан түшүнөм, мен туура эле түшүнүп атам. Анткени илгертен бери ошол жер бөлүп берген эмес, үй салганга бала чак өсүп атат дегендей. Эми чыдап турсаңыздар, мына ГИК аркылуу бардыгын салып атпайбызбы? Жетебиз, айылдарга чейин жетебиз. Az дагы сөзүмдү айтам ылдый жакта ошо ГИКтин маселесине келгенде. Так.